Саламатсыздарбы? Эфирде Илимдеги кыздар теледолбоору жана анын алып баруучусу мен Айзат Айсаева. Ар бир өлкө туруктуу өнүгүүсү үчүн бардык жарандарынын потенциалын толук колдонушу керек. Ал үчүн кыздарга да, балдарга да билим берүүдө, тарбиялоодо, жумуш менен камсыздоодо бирдей шарттар түзүлүп берилип, ар бир адам зомбулуктун жана дискриминациянын ар кандай түрлөрүнө кабыл башын алдын алуу керек. Азыркы күндө бизде мамлекетибизде гендер саясат боюнча жакшы өзгөрүүлөр болуп жатат. Мисалын алсак, аялдар үчүн түзүлгөн парламенттер, мисалы үчүн жогорку кеңештеги квоталар, айылдык кеңештердеги квоталар жөнүндө айтсак болот. Бул көп кишинин көп жылдык мээнети болду. Бул квота аялдар үчүн ушул депутаттык мандатты алуу үчүн бул деген көп аракет болду. Мыйзам негизинде ушул нерсени камсыз кылып берүүгө. Негизин алып карай турган болсок, азыр бизде ишкердик багыты боюнча дагы, саясатта дагы, ар кандай башкаруу жерлеринде болобу, аялдардын орду көчөп баратат. Бул деген ар кандай түшүнүшүбүз мүмкүн. Бул нерсени бирок мамлекет тарабынан уюштурулуп аткан саясат жагынан карай турган болсок, бул ар бир жарандын укугун камсыз кылып бергенге болуп аткан аракет болуп атат. Гендер деген түшүнүк ошо төрөлгөндөн тарта коомдун ошол эки жыныска берген мүнөздөмөсү да. Муну биз гендер деп айтабыз. Мисалы үчүн, жаңы бала төрөлгөндө эле балдарга, мисалы үчүн эркек бала төрөлсө, бизде уже аң сезимибизде калыптанып калган эмеге, роддомго төрөлгөн төрөтканага балага бир ак түстөгү кийимди же көк түстөгү кийимди алып барат да. Эч качан розовый, кызыл түстөгү кийимди алып барбайт да. Бул эмне себеп дегенде, муну ким айтты? Коом айтты. Демек эркек киши, эркек балага кызыл, ачык түстөгү, күлгүн түстөгү кийимдер болбойт депчи. Ана ошонун негизинде эле ушундай түшүнүктөр менен анан социалдык жыныс келип калат. Бул гендер деп аталат да. Жакында эле жыл сайын жүргүзүлүүчү аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк акция болуп өттү. Анда аялдарга жана кыздарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн токтотуу боюнча аракеттерди күчөтүүгө багытталган. Бул маектин алкагында биз эмнени, кайсы маселелерди көтөргүбүз келди? Гендер деген өзү эмне? Азыркы күндө бул маселени биз Кыргызстан эли кандай кабыл алып атабыз? Биз буну туура түшүнө алдыкпы же жокпу? Же гендер дегенде эле бизде өзүбүздүн эски ойлорубуз, гендерге болгон туура эмес түшүнүгүбүз иштеп баратабы? Ошол маселелерди бардыгын мектеп окуучулары менен талкуу кылып сүйлөшкөнгө келгенбиз. Шаардык 66 гимназия мектебиндеги окуучуларга Илимдеги кыздар долбоорунун теңдеш тренери кыздары үй бүлөдө балдардын кесип тандоосунда болгон мамиле боюнча атайын форум театр уюштурушкан. У нас было в школе интервью, и я решила стать инженером. Инженер? Зачем тебе эта профессия? Кыздар өздөрү инициатива көтөрүп, өздөрү демилге көтөрүп, ошо долбоордо катышкан кыздар. Биз дагы ушул акцияга толук катышалы, биз дагы бул акцияны колдоо максатында анан өздөрү форум театр ойлоп табышты, постановкалардын баарын өздөрү иштеп чыгышты. Мындан сырткары азыр бүгүнкү күндө ошол 20 күндүн аралыгында биз уже 6-7 күн өткөрүп атабыз. 20 күн аралыгында ошол долбоорго камтылган 61 мектепте, ар бир мектепте ушундай форум театрлар өтүлөт да. Бул ошол жаштар арасында, айрыкча жана чоңоюп калган өспүрүмдөр арасында гендердик теңчиликти, гендердик теңсиздиктин көйгөйлөрүн көрсөтүү максатында, кыздарга, аялдарга карата зомбулукту жоюу максатында кыздар ошо өздөрүнүн иш-чарасын өткөрүп атат да. Жеткиликтүү жана сапаттуу билимге жетүү жаш кыздарды татыктуу жумуш менен камсыз кылат. Мындан тышкары аялдардын өнүгүүгө жана кесиптик өсүүсүнө тоскоол болбош үчүн үйдөгү жумуштарды аткаргандыгы жана үй бүлө мүчөлөрүн багуудагы бекер эмгеги бааланышы керек. Эмгек укуктарын жана коопсуз эмгек шарттарын бирдей коргоо менен өлкөнүн туруктуу экономикалык өсүшү камсыз кылынат. Өзгөчө аялуу абалда аялдар жана балдар биринчи кезекте коопсуз чөйрөгө, ыңгайлуу инфраструктурага жана дени сак экосистемага муктаж. Адилеттүүлүккө бирдей мүмкүнчүлүк жана социалдык, экономикалык жана саясий чөйрөдөгү тең укуктуулук болушу керек. Гендердик стереотиптер боюнча баарыбыз уксак керек, бирок ал эмнени түшүндүрөрүн көбү билишпейт. Ал эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Келиңиздер, чечмелеп көрөлү. Гендердик стереотиптер эркектер менен аялдар тууралуу, алар кандай болушу керек, жашоодо өздөрүн кандай алып жүрүшү керек деген сыяктуу бир жактуу ойлорду айтсак болот.
Агартуучу Асылбек Жооданбековдун айтымында кыргыз коому катып калган бир стереотиптер менен жашап келе жаткандыгын жана андай стереотиптердин башаты үй бүлөдөн калыптанаарын, үйдөгү тарбия туура болушу керектигин белгилейт. Стереотип деген өзү эмне? Стереотип деген бул баягындай катып калган ойлор, пикирлер деген маанидә да. Мисалы үчүн өзгөчө стереотип менен көбүрөөк мындай изденбеген, жаңы маалыматтарды албаган адамдар өзүнүн оюн башкаларга таңуулап, ушундай болуш керек деп кандай берден келди, бир баягындай жаңылыш, көпчүлүк учурда бир жаңылыш пикирлерге ээ болуп аткан адамдар ошол өздөрүнүн стереотиптерин таңуулап атат да. Бүгүнкү күндө ошол кыздардын, эркектердин чоңоюшуна, өсүп өнүгүшүнө, жашоого көз карашына карата ала турган болсок, бүгүнкү күндө коомдо, кыргыз коомунда абдан көп мындай гендердик стереотиптер бар да. Мисалы үчүн кыздарды тыйыш керек, эркектер мындай болуш керек, кыздар мындай болуш керек деген. Бул жерде көпчүлүк учурда биз адамдын укугу, адам менен биринчи орунда карашыбыз керек да. Ошондуктан бизде көпчүлүк учурда көбүрөөк эркектерге артыкчылыктарды берген стереотиптер көбүрөөк да. Кыздар деген баардыгы мындай нежный болот, мындай назик болот деген ой бар бизде. Стереотип. Бизде чемпионка кыздарыбыз бар. Эркектер жетише алган натыйжаларга жетишип жүргөн. Дүйнө боюнча. Бул дегени башка көрсөткүчтү көрсөтүп атат. Бул деген стереотип экендигин түшүндүрүп атат. Кыздар баардыгы назик болот. Демек бул кыз менин ишканамда башчы болуп, башкаруучу болуп, менеджер болуп иштей албайт деген предубеждение болушу мүмкүн менде. Бул кишиге стереотипке негизделип, мен бул кызды жумушка албай койдум. Албай койгонум дискриминация болуп калды уже. Мына ошол жерден эле анан гендердик стереотиптер келип калат. Мисалы үчүн биз айтып атабыз да, кыздар назик болуш керек, эркек бала күчтүү болуш керек, эркек бала ыйлабаш керек депчи. Анан мунун баары кайдан келди? Дагы деле ошол коомдон келип атат да. Мисалы үчүн мурунтан берки айтылып келген, бул биздин аң сезимибизге сиңип калган да. Эркек балдарда эмне сезим жокпу, алар ыйлабагыдай. Кыздар эмнеге назик болуш керек? Алардан деле күчтүү кыздар чыгат да. Эгерде ошол кызды назиксиң, сен жумшак болушуң керек деп айта берсек, кыздар сөзсүз түрдө назик, жумшак, алсыз болот. Эркек балдарга күчтүү болушуң керек, ыйлабашың керек, сезим көрсөтпөшүң керек, сен мындай болбойт десек, эркек балдар сөзсүз түрдө баягы сезимин чыгара албайт да, кандайдыр башка жактар менен чыгарат да. Ошо менен бир көйгөй пайда болот. Мына ошол таңуулап кыздарга, эркек балдарга берген мүнөздөмө бул гендердик стереотипти жаратат да, гендердик теңсиздикти жаратат да. Коомдо феминизм, гендер деген сөздөр көпчүлүк тарабынан туура эмес кабыл алынып калган. Феминизм деген эле кыздардын укугун коргоп, балдардыкын тескерисинче басымтуу деген түшүнүк орноп калган. Бирок ал чындыгында андай эмес. Феминизм, гендер деген сөздөр мындай тилекке каршы кыргыз коомчулугунда мындай терс көрүнүш катарында, жалаң гана кыздардын укугун мындай жогору көтөрүп эле, эркектерди паскуруу, жалаң гана мындай кыздарды бир көкөлөтүп эле, кыздарды мындай кандай берден келди, эчтеке кылбайм, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм деген түшүнүк катарында кабылдап калдык да. Жок. Бүгүнкү күндө феминизм дегенде бул эмне болуп атат? Бул аял менен эркектин ортосундагы бир кандай берден келди, мындай тең укуктуулук. Бүгүнкү күндө ошол феминисттер көбүрөөк кыздардын укугу тейленип аткандыгы үчүн, кыздарды кээде ала качып алып аткандыгы үчүн, эркектер тарабынан, коом тарабынан кыздарга айрым зордукчулук элементтери көрүнүп аткандыгы үчүн алар кыздардын укугу сакталсын. Эркектин кандай укугу болсо, кыздардын да ошондой эле укугу бар. Алар дагы адам. Эң биринчи катарында адамдын укугу, адамдын кандай берден келди тандоосу биринчи орунда туруш керек деген бүгүнкү күндө күрөшкөн активисттер. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул бизде феминисттик мындай күрөш абдан жүрүп атат да. Бул бир кандай берден келе мактаныч эмес, бул мажбурлук. Бул коомдогу жанагындай кыздардын укугун тебелеген көрүнүштөргө карата кыйкырык, ач кыйкырык. Кыздар балдардагы гендердик теңчилик маселеси туура калыптанышы үчүн үй бүлөдөн башталышы керек. Үй бүлөдө туура калыптанган ой пикир биздин фундамент, биздин негиз. Бизде коом туура болушу үчүн коомдо дискриминация деген көрүнүш аялдарга, эркектерге же ар кандай группаларга болгон дискриминация жоголуусу үчүн биринчи үй бүлөдөн жана ар бир адам өзүнөн баштоосу керек. 2 уул 1 кызым бар. Ушул кызымды Зерени өстүргөндө дагы
ошол балдарыма кандай мамиле кылсам, албетте эми кыз болгондон кийин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, баягы табият берген өзгөчөлүктөр бар. Бирок ошол эле мезгилде биз жубайым экөөбүз тең педагог болгондуктан эркин, өз оюн эркин билдирип, кандай бир деңгээлде үйдөгү айрым жумуштарды, милдеттерди бөлүштүрө келгенде дагы мындай эч бирине таң болбастан ушул сыяктуу мамиле кылып өстүрдүк да. Эң негизги нерсеси биз айттык, бизге бала катарында эң негизгиси алардын өнүгүүсү. Биз мындай көпчүлүк учурда мен азыркы күндө тарбия деген сөздү дагы мындай этияттап колдонуп калдым да. Тарбия десе эле бизде рамкага салып эле бир чектөөлөрдү калып атабыз да. Жок. Биз ата эне катарында баланы өнүктүрүшүбүз керек. Анын ички потенциалын ачышыбыз керек да. Үй бүлөдө кыздын дагы, эркек баланын дагы милдетин, укугун сактоо менен, экөөнө бирдей мүмкүнчүлүк берүү менен, экөөнүн талантын шык жөндөмүн кароо менен эки тарапка бирдей тарбия бериш керек да. Бул ошо гендердик тарбия деп ошону айтабыз да. Мисалы үчүн эркек баланы деле келечекте өзүнүн жанын багып кеткенге, өзүнө өзү тың болгонго, тикмечиликке, ашпозчулукка, биз ойлогондой, азыркы коом ойлогондой биз жыныска бөлүп атпайбыз кесиптердичи. Бул эркек баланыкы, бул кызды баланыкы деп бөлбөстөн экөөнө бирдей мүмкүнчүлүк шарт түзүп берип, кызга дагы, эркек балага дагы өзүнүн колунан келе турган, жасай ала турган, өзүнө жаккан, кызыккан кесибин тандатса, бул дагы гендердик тарбия да. 81 орто мектебинин 9 классынын окуучусу Айжамал илимдеги кыздар долбооруна катышып жаткан кыздардын бири. Ал азыр өзүнүн мектебиндеги балдарга алган билими менен тең бөлүшүп, теңдеш тренер болуп сабак өтүп келет. Мен мурун мисалы жоош эле болуп, өзүмдүн сөзүм классыма дагы жетпей атса, азыр болсо жөн эле классымды келгиле мындай кылалы деп лидерство пайда болду. Мурун съемкалар болуп жүргөндө журналист болом дечим, бирок азыр деле ал нерсе өтө деле мындай болбойм деп чечим чыгара элекмин. Ага дагы кызыгым бар, бирок программистке кызыгып баштадым десем болот. Илимдеги кыздар долбоору Айзатты жакшы жакка өзгөртүп, катылып жүргөн жөндөмдөрүн ачып, кесип тандоого болгон көз карашын өзгөрткөн. Чынын айтсам, мен илимге такыр кызыкпачымын да. Мындай бул долбоорго дагы жөнүн келип калдым да, тест тапшырып элечи. Илимге болгон кызыгым жок болчу. Бирок долбоордон кийин мен илимге болгон кызыгым өнүгүп баштады. Компьютерлерге кызыгып баштадым, интернетте болуп жаткан нерселердин баарына тең кызыгып баштадым. Анан азыркы учурда мен программистке аябай кызыгып баштадым. Коомдогу анча-мынча баспырылоого карабастан Кыргызстанда дем бере турган мисалдар да жок эмес. Гендердик стереотиптерди кыргыз эли артка таштап келген десек болот. Мисалы, балет бийчиси болуу эркектердин жумушу эмес дегенге карабай, Чолпонбек Базарбаев кандай ийгилик жараткан. Ал эми Алай ханышасы Курманжанатка аялдар мамлекетти эң бийик деңгээлде башкара ала тургандыгын көрсөткөн. Жогорудагы мисалдагыдай жыныстык өзгөчөлүк эч качан гендердик өзгөчөлүктөрдү аныктабашы керек. Ар бир адам өз кесибин жана келечегин өзү тандоого укуктуу. Гендер жана жыныстык өзгөчөлүк бир эле нерсе деген чаташтыруу бар. Жыныстык өзгөчөлүктөр жаратылыштан болсо, ал эми гендердик өзгөчөлүк коом тарабынан ыйгарылат. Көпчүлүк гендердик бөлүнүү негизсиз жана ал гендердик стереотиптердин жаралышына алып келет. Гендердик стереотиптер бул коомчулук алдында негизделген аял менен эркектин кандай болуусу керек деген пикири. Гендердик сыпаттар менен күрөшүү эркек менен аялдын эркин тандоого болгон ишенимдүү кадамы. Биздин кафедрага негизи көп учурда кыздар тапшырат. Ошол илимий изилдөө жана техникалык иштер менен иштерге кызыккан кыздар тапшырат. Жана ошондой эле биздин кафедрада ошо экинчи курстан баштап илимий изилдөө иштер менен алектенет. Негизи кыздар өзү мындай ишке дагы, окууга дагы абдан тырышчаак келет. Ошол себептен биздин кыздар көп чоң ийгиликтерге жетиши мүмкүн. Мисалы, сүт өнөр жайында көпчүлүк учурда 70-80% кыздар, аялдар иштейт. Анар Абдулдаева биздин быйылкы бүтүрүүчү кызыбыз. Ошол илимий изилдөө негизинде ошол ушундай сүт азыгы болуп эсептелет. Анткени негизги азык бул жерде сары май.
ошо сары майга биринчиден талкан кошулат. Талкан деген бул биздин улуттук азыгыбыз болуп эсептелет. Жана ошондой эле курага жер жемиштер кошулганда ошо сары майдын майлуулугу да билинбей калат. Бул азыкты азыркы учурда Оштогу Алайкуу Органикс деген сүт заводунда биз чыгарганны алар ушул эмеге разработкага алып атат. Мындай ойлонуп көрсөм, кондитерский нас көп курстар бар. 1 ай, 2 ай максимум окуп, үйрөнүп, сертификат алып иштеп баштаса болот. А именно бул сүттүкү, анан мясной бул этики жок да курстар, ошондуктан мен именно ошол сүткө келгеним ошол себеп. Андан биз разработка негизи новых молочных продуктов деген предмет бар бизде. Мен өзүм бул торту жасадым ошо. Негизи кичинекей балдарга да жакшы болуш үчүн, именно негизи балдар мармеладты жакшы көргөндүктөн, негизи сывороткада аябай көп витаминдер бар. Ошол сыворотканы мармеладка окшоштуруп, бул ага деген семена чии аралаштырып, ал дагы аябай пайдалуу ден соолукка. Ошону кошуп, анан ошол негизи жалаң быштак менен эле ошол сывороткада, быштактан чыккан эле сывороткадан ошо торт жасалды. Биз ар бир программада ушул долбоорго катышып жаткан бир ментор жана ментини студиябызга чакырып, маек куруп жатабыз. Бүгүнкү биздин студияга кирген коноктор Айнура Чокморова жана Айгерим Кыдырназарова. Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул студияга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми ушул долбоор жөнүндө айта келсек, бул долбоор Роза Отунбаева демилгеси өткөрүп атат. Эми бул эң негизги багыт ушул кыздарыбызды, кыз келиндерибизди ушул так илимдерге кызыктыруусун өнүктүрүү. Ушул Илимдеги кыздар долбоорунда келип, кантип ментор болуп калдыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кыздарыбызга ушул так илимий жөнүндө, анан ошондой эле ошо так илимдерге кызыктыруусун өнүктүрүү. Андан тышкары ушул кыздарыбызга баягы устат катары баягы өзүбүздүн ой пикирибизди, өзүбүздүн баягы билимибизди бөлүшкөнүбүз болуп эсептелет. Кыздарды эмнеге үйрөттүңүздөр, кандай тажрыйба алмашуулар болду, эмне кызыктуу маалыматтарды өзүңүздөргө ала алдыңыздар, ошол жөнүндө кеңирээк пикир алып айтып кетсеңиз. Баягы өзүмдүн ой пикирим менен бөлүшүп, баягы өзүнүн жолун табуу баягы максат болчу. Анан эми кандай жетишкендиктерге кыздарыбыз жетти деп айта кетсек, ушу кыздарыбыз өздөрү ушул баягы так илимий жөнүндө бул эмне, кандай колдонсо болот, кайсы эмнеси менен ушул кызыктуу деген баягы пикирге келишти да. Анан ушу бир кызыбыз бүгүн, мисалы үчүн бүгүн бир кызым 11 класста окуп атат. Анан өзү ушул буюрса ушул дизайнер болоюн деген ою бар. Анан ойлойм, бул жерде бир аз болсо дагы бир ушундай бир баягы менторлук катары салымым бар деп ойлойм. Рахмат. Анда кийинки суроо сизге болсо, ушул долбоорго кантип катышып калдыңыз? Өзүңүзгө ушул долбоордон кызыктуу нерселерди, керектүү нерселерди ала алдыңызбы? Бул проект мага абдан эле чоң жардам тийгизди деп айтсам болот. Анткени бул проекттин башталышынан эле мен максатты кандай туура кое билүү, өзүңдүн кыялдарыңа кантип жетишиң керек, аларды кантип туура кое билүү керек, убакытты кантип туура пайдалануу керек деген көптөгөн пайдалуу маалыматтарды биле алдым. Жана бул проектте мен өзүмдүн жашоомдо дагы мындай өзүмдү өнүктүрүүдө, өзүмдү табууда, жана келечегимди ойлоодо мындай тагыраак максаттарды койдум, жана аларга мындай олуттуу мамиле жасап баштадым. Жана ушул проекттин жана өзүмдүн менторум Айнура Чокморовна эжекем менен көптөгөн ийгиликтерге жетише алдым десем болот. Бул проекттен мен келечекке пайдалуу болгон мындай көптөгөн жөндөмдөргө ээ боло алдым. Келечекте кайсыл кесиптин ээси болгонун жатасыз? Азыр ошол тандадыңызбы же дагы деле тандап жатасызбы? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен келечекте ошол Айнура эжем айткандай эле дизайнер, тагыраак айтканда веб дизайнер болгум келет.
Бүгүнкү программада биз гендердик теңчилик деген эмне, гендердик стереотиптер кандай боло тургандыгы туурасында сиздерге маалымат бердик. Гендердик жактан тең укуктуу адамдар бул күчтүү экономиканын жана өнүккөн мамлекеттин негизи. Бүгүн сиздер менен эфирде илимдеги кыздар долбоору болду. Саламатта туруңуздар.